Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Биз Липинка деген айылга келдик. Каракол бул тарапта калат экен. Жарым сааттык жол экен да. Ушул жерге күн электростанциясын коебуз да. Бир сарайга 7 киловатт болот. Автономдуу, бул жерде свет жок. Анан мурдагы комментарийлерде элдин баары айтышты. Киловатт деп айтпа депчи, эмнеге жетет, эмнелерди сайса болот депчи. Ошону айтып берүүгө аракет жасайм да. Достор, мына биз кожоюндун үйүнө келдик. Айс байке тосуп алды. Буга чейин сүйлөшкөн болчубуз. Көп киши мисалы чаларда сурайт да менден, эми баягы түшүнө бербейт да. Киловаттты түшүнгөндөр бар, түшүнбөгөндөр бар. Бул видеодо болсо биз киловатт деп айтпай, эмнеге керектелет, эмнелерди иштетсе болот, ошолор жөнүндө мындай кыска нуска кылып айта кетели. Мурдагы видеодо болсо элдер баягы так сүйлөчү, көп сүйлөп койдуң деди да. Айс байке, ассаламу алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы. Бул жерде сарай, ферма, заманбап ферма кылып буюрса башталып келатыптыр. Сарай баягы эски сарай болуп, эми жаңылап келатышыптыр да. Айс байке, мону түшүндүрө кетсеңиз. Бул эми буга канча жыл болду? Буга 7 жыл болду коюлганына. Бияка эми койгон себебибиз деген, биякта союз тараганда светтин баары урдалып жок болуп кеткен. Свет бар болчу? Мурун свет бар эле, мен кичинекей кезимде бар болчу, андан кийин жок болуп кетип, баягы уйларды биз көбөйтөбүз деп башында местный уйларга качырып, ошондой көбөйтүп келатканбыз. Андан кийин свет жогуна байланыштуу бизге ортодон бирөө совет берип, анан ушуну алганбыз. Баягы 2 киловатт чыгарып берет деген, бирок 2 киловатт да чыгарган жок бул. Ачыгын айтканда үйдүн 3 комнатты эле жарык берип атты да. Канча жыл болду? Ушуга 8 жыл болду, ушуга ровно 8 жыл болду. Мына достор, 8 жыл. Жана айтып атышпайбы? 5 жылда эле түшүп калат, 3 жылда эле түшүп калат. Бул түшүп калбайт, иштей берет. Бул тем более КПДсы эң төмөн полий деп эсептелинет да. Биз азыр койгондор мону мына азыр көрсөтөбүз. Мына ушуга 8 жыл болуп атат мына туугандар. Биз койгондор болсо бул Кытайлар дагы жакшыртканда, аябай жакшыртып, азыр сапаты жакшы, КПДсы өдө, анан иштөө мөөнөтү дагы аябай көп да. Мынакей мына 2 киловаттка деп илгери алынган да. Эми жүрүңүздөр, биз барып туруп биз койгонду көрсөтөлү. Мына достор, профилдер менен эгерде чатыр жок болсо, үйдүн чатыры жок болсо, коро кенен болсо, ушундай профилдерден таякчаларды тизип туруп, бетон коюп туруп, анан жазса болот. Бул жерге 12 панель койдук, 610 ваттык, жалпы 7 киловатт 200 ватт чыгарып бере турган электростанция болду. Мына бул эми тиге караганда тиги мындай оңчук деп элестете бериңиздер. Бул болсо эми баягы мындай серьезныйраак нерсе да. Муну менен Айс байке, эми өзүңүз. Эми биз буну кызыккан себебибиз, баягы Айтмамбет өзү деген интернетке чыгарып атканда биз кызыгып калганбыз, чынында эле. Биз негизи деген мындай көрсөңөр болот, генераторлор 2-3 генератор күйүп кетти. Генератор эле алганың 50 000 бир генератор. Бул канчага чейин иштеп берет? Алда гарантия жок экен. Анан ошо Айтмамбет менен эле телефон аркылуу эле сүйлөшүп, биз мурун тааныш эмес болчубуз. Телефон менен сүйлөшүп эле акчасын котордук. Айткандай эле бат эле алып келип берди. Чынын айтканда. Мен фермер болуп жүргөн кезде менин каналым Айс байке ошол кездеги мен катталуучум экен, эң башында эле көрүп жүрчү экен мени. Жана мына ишенгениңиз үчүн рахмат. Эми азыр биз деген жанагы көрсөтүп берели. Биз алган себебибиз муну. Азыр бияктан породисти уйларды көбөйтүп атканга байланыштуу бизге свет керек болуп калды. Анан сарайларда жаңылап, анан аппарат иштетиш керек болуп калды. Мына достор, өзүңүздөр көргөндөй, мына ушул жерде Мон Бильярд деген тукумундагы Чехиядан келген уйлар багылат экен. Аны болсо мына мен тартып сиздерге көрсөтүп жатам. Анан ошолорго жакшы сарайда салынып атыптыр, шарттары түзүлүп атыптыр. Анан мына жалпы максат, ушул күн электростанциянын койгон максаты мына ушул сүт саган аппараттарды иштетүү да. Ар бирөө 500 ваттан, ар бирөө 500 ваттан. Анткени биз бул эмени солнечныйды койгонго муктаж болуп аттык деп атпаймынбы? Ошону деген бул деген сагында мисалы үчүн биз генератор мененчи айына жок дегенде 25 000 коротот экенбиз. Бензинге эле. Жөн эле асманга учуруп ийет экенбиз да. Андан кийин эми муну коюп атабыз, эми жакшы болот деген үмүттөбүз биз делечи. Анан баягы уйлардагы эртең менен кечкисин салат да. Анан ошого карап эле алып атабыз.
Мен негизи муну өзүм тажрыйбамда сагам, 1 жыл сагам, ошон үчүн билем да. Муну менен өзүмө коюп 1 жыл бою ушул сүт сааган аппаратты иштеткенбиз. Мынакей ошондо жалпысынан биз киловаттта айтып атабыз, ушул жерде 7200 ватт болуп атат да жалпы кубаттуулугу. Булар болсо 500 ваттыктан. Муну экөөнү кошуп туруп деле иштете берсе болот. Ошол эле мезгилде үйдөгү бойлер, суу ысыткыч, холодильник, дагы эмне, кир жуучу машина, ошондой эле жарыктандыруу, мына могу сарай жаңыдан салынып атат, мына ушунун жарыктандыруусун толугу менен иштетип бере алат да. Биз бул жерге 11 киловатт инвертор коюп атабыз буюрса, анан 20 киловаттка аккумулятор коюп атабыз. 20 киловатт аккумулятор деген бул кечкиге ушул күн панелдери кечкисин ошого топтоп берет дагы, анан кечкиге свет болот, электроэнергия менен камсыздап берет. Ошол эле мезгилде мисалы кээ бирөө мындай ойлошу мүмкүн, ушулардан аккумуляторларга топтоп туруп анан свет берет экен деп ойлонуп атат да, жок андай эмес. Аккумуляторларга да топтой берет бул, ошол эле мезгилде онлайн режимде электроэнергия бере берет. Дароо эле аккумуляторга жетише берет. Мисалы могул экөө 1 киловатт болот го. 1 киловатт болсо тиги 7 киловатт чыгарып атат. 1 киловаттын бияка ыргыта берет. 5 киловатты менен 6 киловатты менен аккумуляторларды зарядтай берет да. Мына ушундай иштейт да. Анан ушундай чакан сарайга 7 киловатт, 10 киловаттка чейин күн электростанциясын койсо кенен жетет. Дробилка. Жанагындай бир фазалык дробилкага да жетиш керек болчу. Анткени биз инверторду 11 киловатт кылып алдык. Эгерде 1 киловатт, эмнеле бир фаза кылып дробилка алсаңыздар ошондо эле иштетиш керек да. Иштетет эле болуш керек ошо 7 киловатт берип атканда. Сага да чоң рахмат мынакей Айтмамбетке. Биз көрбөй туруп эле телефон аркылуу сүйлөшүп туруп эле акчасын которуп бердик. Айткан убагында жеткирип келди мынакей. Канча бир ай болду э? 1 айга деле жеткен жок го дейм ошо. Негизи 1,5 ай деп айтып атам. Бул негизи Кытайдан заказ беребиз. Келишин 1,5 ай мөөнөттөп атабыз. Анан бирок эрте дагы келип калып атат жайкы мезгилде. Айсып акем, бул жер кандай болот? Ошону түшүндүрө кетсеңиз. Чехиядан уйларды алып келгенбиз. Монбилярд деген порода Мадамбеков Азамат аба аркылуу алып келгенбиз. Анан бул уйларды бөлүп аткан себебибиз булар деген буттарын сунуп жатканын жакшы көрөт экен. Муну ошон үчүн аралыктарын 1.30дан кылдык. Баягы анан буякта эле келип көрсөңөр болот, акырын европейский стилде кылдык. Баягы өзүбүз акырга салбагандай болуп, баягы техника жүрүп келип салгандай кылып өзүбүз жасадык ошону. Анан эми уйларды эми ушакка көчүрөлүп деп атабыз. Мынакей бүгүн дагы аябай жакшы күн болуп атат. Солнечный да коюлуп атат. Сарайыбызда бүгүн бүттү. Мынакей азыр кичине жерлери бар, эми аны эртеңдерден бүтүрөбүз. Ошол сонун болуптур. Ага чейин эски сарайда эски сарайда кармап атканбыз, андан кийин баягы уйларга да шарт түзүп берсең жакшы деп атпайбы? Канча жыл болду Айсып аке иштеп атканыңыздарга? Негизи муну деген биз чарбачылыктан тек кичинекей кезден бери эле абам экөөбүз аракет кылып келип, бирок бул биздин деген аябай мечтабыз болчу. Мындайча айтканда ушундай таза кандыга өтөбүз деп жүрүп, өтө албай жүрүп, андан кийин эми Алла таала деле буйрутма бериптир. Мынакей ушул күнгө келип мынакей породаны өтүп атабыз. Баягы өзүбүздүн местный уйларды жоготтук дегендей. Анан баягы элге деле совет айтарым, эсептеп көрсөк, ушу порода эле жакшы экен. Чынында сапатка өтүш керек экен. Туура. Канча литр сүт берип атат? Азыр биринчи туутунда алды 38 литр берип атат. Арты 25 литр берип атат. Мыкты. Жакшы көрсөткүч негизи. Могул жерди түшүндүрө кетсеңиз. Акыр негизи стандарттуу баягы бул жагынан да уйлат эмеспи? Биз деген эмнеге бул акырды кичине европалык стиль болуп. Арык сымал кылдык. Баягы бияка муройга ылайыктап эшик ачтык. Азыр бизде Кытай жыргатып атпайбы? Анан кийин баягы өзүбүз бияга акырды куйбаган себебибиз эки жумуш болуп калат экен. Мисалы үчүн силос алып келесиң, көтөрүп салыш керек болуп калат экен. Андан көрүп тиги техника менен айдап кирип эле төгүп түртүп коюп турсак, ал да бир жеңилдик болот экен. Мындай капталдатып да. Бияка түртүп коебуз, жылдырып. Мынтип салып отурбайсың. Салып отурмай жок андай. Мына негизи ушу Европада ушундай жасалат, баягы биз айыл чарбасын тартып жүрүп, ушундай нерселерди баягы асмасы тартып калбадык ба?
Азыр биз мындай навес кылып койгон себебибиз кышкысын бияка тар болобу эме менен жаап коймой калабыз. Ачык аба киргизип туруш керек. Кышында жылуу эле болсо керек. Жылуу эле болот. Тоют силоз даярдайбыз, сенаж даярдайбыз. Анан быйыл эми комбикорм айдадык, аралашма. Горох, буудай, арпа, семечка кылып эметтик. Эми ошону сенажга басабыз, көрөбүз эми результат кандай болот. Уйлар сарайдан чыкпай багуу ыкмасы менен багылат экен да, Алда бир чети ойлонуп көрсөк ошол туура болот экен. Бая 1-2 саатка прогулкага чыгарып келип, алда мисалы үчүн азыр кайтарып, колду кармайт да. Жардамчыларың деле чарчап калат экен. Андан көрө ушул жерге бош эле кое берип, тоюттарын салып берип, ушактан кармаш керек болуп атат. Жайыттар тарып келатат, достор. Ушундай сарайдан чыгарбай багуу ыкмасы өнүгө баштады. Биздин ошо Кыргызстанда фермерлер ошону түшүнүп, ар ким ушундай заманбап шартка ылайык фермаларды түзүп иштесе, менин оюмча жайыттарга да кичине мындай жеңилдик болот. Разгрузка деп коет го орусча. Ошондой болот да, анан жайытта чөп жакшы чыгат. Күзүндө мал келгенде ошол эле мезгилде анан жерлерди да иштеткенге да ыңгайлуу болот да. Ошол туура экен. Мынакей достор, видеону кыска кылганга аракет кылдык. Көп сүйлөп койсок кечирим сурайм. Көп кишилер эми жагында шортстор өнүгүп кетип, узун видеолор көрүлбөй баштады. Айсыз байке, каалоо тилектер болсо айтып койсоңуздар болот. Мен эң биринчи каалоо тилек. Ата-энеме рахмат айтам. Ушу даражага жеткирип, ушунун баары ата-энемиздин аркасынан болду. Ачыгын айтканда, ошо ата-энем ден соолугу болсун, өмүрү узун болсун. Анан кыргыз элиме да кайрылат элем. Ошо Айтмамбетке ишенип, койдурам десеңер койдургула, ишеничтүү бала экен мынакей. Бизге 1 айдан ашараак болот деген, бирок биздики 1 айга бир аз жетпей эле келди. Мынакей көрүп атканда койду, мен ыраазыбыз чынын айтканда. Рахмат. Жашыл экономика өнүгө берсин, буюрса ушундай биз азыр эми алыскы ушундай сарайларга коюп атабыз, свет жок жерлерге, свет бар жерлерге деле коюп атабыз, шаардын ичине делечи. Бирок мен ошол кубанып турган нерсе, ушундай жерлерге алып барып койгондо, жана Кара Балтага койбодук беле, ошол байкенин кийин барып мен тартканда мындай ыраазычылыгын билдиргени аябай мындай жүрөккө жакын келди да. Себеби дегенде мындай колду кысып туруп, мындай аябай сага ыраазымын депчи. Анткени ал жерде да свет жок, 7 жыл жүрүшүптүр да. Анан ошол кубанычты көргөндө мен дагы аябай сүйүндүм. Анан Кудай буйрса ушундай сарайларга коюп, свет менен баягы Кудайдын жардамы менен Камсызстанга ушундай аракеттерге жардам бере берсин. Кудай таалам. Сен де ишиңе ийгилик. Ар дайым кыргыз элине кызмат кылып жүрө бер. Ассаламу алейкум. Мейлиңиздер достор. Видео жакса сиздерден лайк, башкалар менен да бөлүшүңүздөр. Көрүшкөнчө эмки видеолорго чейин.